Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, алтындордун алтын адамдары. Мен бүгүн ушул кутурдого сиздердин жазган комментарийлериңер алып келди. Суроолор көбөйүп кетти. Ошон үчүн бүгүн шашылыш түрдө Бакыт байке менен жолугушуп маек түзүш керек болду. Бүгүн түшкөн сообщениелер боюнча жер уже 5-чи измерениеге кирди деп сообщениелер түшүптүр Эра Водолея деген каналга. Бул Эра Водолеяда дагы жогору жактан маалыматтар түшөт да. Жерде туруп эле адамдын сознаниеси уже 5-чи измерениеге өтүп атат деген бүгүн сообщение келди да. Ошол сообщениени угуп алып мен бүгүн шашып Бакыт байкеге келдим. Бакыт байке, бүгүн биздин каналга дагы жакшы суроолор түшүптүр. Ошол суроолорго дагы жооп берсе. Саламатсыңар, угармандар, кандайсыздар, кандай турасыздар? Көңүлдөр шатпы, көңүлдөн ыргаган карматасыздарбы? Демесе, бул суроолор туздуу болсун, даамдуу болсун, жооптор силерге сиңген болсун. Биринчи суроочу, биздин көрөрмандардан мындай деген келиптир да. Кристаллический деңгээлге канча процент эл өттү деген нерсе келиптир. Азыр кристаллический денеге өтүп атабыз деп сообщениелер өткөн. Сиз да айткансыз да, кристаллический денеге өтүп атабыз депчи. Ошого канча процент өттүк деген суроо келиптир. Кыргыздар канча процент өттү деген. Ооба, бул көзгө көрүнбөгөн энергияда нурга айлануу. Бирок ошондой болсо да бул өзүнүн бир процентный ставкасына өткөндөн кийин элге көрүнө баштайт да. Азырынча ошол 45 менен 50-дин тегерегинде эл өтүп атат. Ошол денеге, кристаллический көзгө көрүнбөгөн денеге өтүп атат. Ошодон өткөндөн кийин бул элге свечение болуп көрүнө баштайт да. Ана бул нерсени азыр силер өзүмдүктөрдө же жаан жаап кеткенде байкасаңар болот. Себеп дегенде ошол жаандан кийин баардык нерсе бир өзүнчө кристаллический нерсе көрүнө баштады да. Мындай кандайдыр жалтырактар базып, жарыктар базып, бул улам ошо көрүнүп баратат. Азырынча ошол табияттан, природада байкаса болот адам. Адам өзү бирок ушул 50%тен өткөндөн кийин нар жагында көрүнүп билине баштайт да. Тем более кристаллический дүйнөгө келип адам көрүнө баштагандан кийин адамдардын көзүнөн ого нурлар да көрүнө баштайт. Асанжон көрүнөт го бизге. Ошол сыяктуу нурлар түркүн болуп чагылышып көрүнө башташат да. Деги эле ошондой деңгээлге жеткен адамдын өзүнүн көрүү каналы башкача боло баштайт. Баардыгы ушундай бир цветной сыяктуу, ушундай түрлүү, ажайып болуп эле адамга көрүнө баштайт да. Биз ажайып дүйнөнү ажайып көз менен көрө баштайбыз да. Биз азыр бизге чорно белый сыяктуу эле болуп атпайбы баардык нерсечи? Ошону биз көрө баштаганда ушунчалык кооз керемет дүйнөнү көрө баштайбыз. Бакыт байке, бүгүнкү түшкөн маалыматтар боюнча уже все, биз адам баласы уже 5-чи измерениеге өтүп атат өзүнүн сознаниесинде. Чынбы ушул? Мындай болуп атат, азыр эң негизги срочно нерсе ойгон болуп атат да. Эл эмнеден срочно ойгонуш керек? Ошол ойгон деген нерсе эл арасында деги эле берип аткан маалыматтарга катуу түшүп атат. Тез арада эл ойгонуш керек болуп атат. Бирок элдин ойгонуусу эмнеден ойгонуп экенин эл өзү түшүнбөй атат да. Эмне ойгонуу деген эмне депчи. Өзү мен ойгоп эле турам го дегендейчи. Кебинде эмес, адамда эки нерсе жашап калган бүгүнкү күндө. Бирөө баягы Кудайдын нуру менен жашап аткандар бар. Калганы Кудайдын нуру менен жашабагандар бар да. Себеп дегенде алардын ойлору да көтүрлүк, акча тапмай, бала бакмай, ушул көтүрлүктүн пендечилик деп койчу. Ошонун баары Кудайлык көз карашта жашабайт да. Алардын баары өзүнүн көз карашында ошол жыштык менен жашайт да. Кудайдын көз карашында жашаган жыштык ошол Кудайдын жүрөгүнөн адамдын өзүндө жашайт. Ошону адам ойготуш керек болуп атат өзүнөн. Ошондо адам сырткы дүйнө менен алектенбей калат да. Адам ар дайым өзүнүн ички дүйнөсү менен иш алып барып калат да. Жан дүйнө тили деп кыргызча айтылат го. Жан дүйнө тили адамдын ичинен сүйлөй баштайт. Буну ошол кудайлык сапаттын ойгонушу деп коет. Ошон үчүн ушуга тез ара кайтыш керек болуп атат. Себеп дегенде азыр биз ошо кудайлык сапаттагы ойлонууга же кудайлык сапаттагы
жашоого өтүп кетпесек, бул пендечилик жашоодо кыйын болуп калат. Себептен сиз айтып аткандай алтын доор деген нерсенин жашоо 5-чи измерение деген жыштыгы такыр бизге дал келбейт азыркы биз жашап аткан жашоого. Ошондуктан өтүшкө кыйын болуп калат. Илдер итак эле азыркы убакта бир жери болуп, улам бир жери ооруп кыйналып атпайбы? Пандемия келди. Булардын баары ошол 3-чү жыштыкка, биз жашап аткан жыштыкка байланыштуу нерсе да. Эгерде биздин адамдын аң сезими өтө баштаса эле, ага пандемия да жок, оорулар да жок, кыйналуу да жок. Ушунчалык сонун жашоо күтүп турат да, ага өткүзө турган бир гана адамдын аң сезими. Баардыгын жазай турган биздин аң сезим. Орусчада айтып коет го, сознание все делает дегендейчи. Ошондой бир акыбалда турабыз да. Ошон үчүн элдиге кайрылып кетели деп эми канчалык тез ойгонсо, ошончолук элдин жашоосу ушунчалык бакытка бөлөнө баштайт да. Чыныгы бакыт деген ошол Кудай менен биригүү экен да. Кудайды өзүңөн ачуу. Ошол вака учурга келип такалып турабыз. Бакыт аке, карабайсызбы, азыр бизге алтын доордо жаратмандык берилген ушул энергиялардан биз оюбуздагы бизге керектүү нерсени оюбузда жаратып эле жашообузда жарата алсак болот деп атпайсызбы? Анан оюбузда жаратсак деле, например, бизнес токтоп атат, все равно тамак жегибиз келип атат. Бизнес токтосо кичине иш начарласа, баягы акча дагы кичине начарлайт дегендей нерселер да болуп атат да элдечи. Анан ошого бир мындай түшүнүк берип коюңузчу. Үйдө медитацияда эле отура берсек, акчаны ким берет бизге? Ошол бир чети мындай да, биз акчаны ким берет? Кайдан алабыз? Ошо ачык болобуз да, үйдө эле отура берген. Биз деген все-таки жерде жашап атабыз да. Ошондо аң сезимди багып алганбыз да. Биз ошонун ичинде жашайбыз. Андан чыга албайбыз да. Себептен адан чыксак эле бүттү, жашоо бүтүп калгандай сезилет да. Мисалы эле ошол эле нерсени андай боло турган болсо, эл кандай ойлош керек? Эл биринчи ушу өзүн жана тунууду атпайсыңбы? Тунууга салып өзүнүн аң сезимин ошол жыштыкка киргизиш керек. Допустим, киргиздим мен. Так, ал жыштыкка киргиздиңиз. Эми киргизгенден кийин сиз ал жыштыкта мындай да, кандай кылып киргиздиңиз билбейм, ана киргизгенде мындай ойда. Мисалы сиз отурасыз. Сизге байлык келип атат. Акча да келип атат, баары келип атат да. Сиз баарын алып атасыз. Чынбы? Жыргап эле кубанып алып атасыз ошол акчанын баарын, байлык менен. Бирок сиз эмнени жасаган жоксуз? Эмнени жасаган жокмун? Бергенди жасаган жоксуз да. Алганды эле алып атасыз да. Чынбы? Адам ошо отуруп алып, ошо алганда да эле бергенди да үйрөнсө, акчанычы. Как бы свободно, ага эч кармалбаш керек да. Мына келип атат, берип атат, акчаны алып атат. Сколько хочешь. Берип атат да. Меле ошо акча менен мындайча айтканда суудай агып атат да, сагып атат да. Сен суудай эле берип атасың. Биз качан ошол сознанияга өтүп алгандан кийин ана ошо энергетиканы биринчи пайда кылабыз. Ошо энергетика. Анан материализация пайда боло баштайт да. Ошол акчанын энергиясы же дүйнөнүн энергиясы сизге келе баштайт. Ошо сиз аны бергенди үйрөнүш керек. Баягы киртеле бар го, Кудайдан эле бир колуңду бергениң бир колуң көрбөсүн дегендейчи. Ата биз берип аткандай ички дүйнөбүздөн кокуй көп берип койдум, бу жемдеге берип аттым деген ойлор менен эле биз бул куюлуп турган поток деп койсок, аны жаап салабыз. Адам жаппаган үйрөнүш керек. Мындай оору болобу, эмне болобу, ошол нерсени баарын биз чыгарып салганды үйрөнүш керек. Жакшы нерсени алып пайдаланганды билиш керек. Биз ошону билбей атпайлыбы? Эми ушуга өтөт баары адамзат ушуга келип такалды да. Эми караңыз да, Бакыт байке, баарыбыз эле ушинтип медитация кылып отура берсек, элестетип эле акчанын келип аткан, акча кетип аткан, анан ким иштейт? Физически бирөө жарым иштейби же баарыбыз эле ушинтип медитация кылып эле акчаны алып берип отура беребизби? Мындай да, бул акчанын келбегени, ал сен колуң менен кармайсың, кармабайсың билбейм. Бирок бунун энергетикасын жаратып алгандан кийин ал кандайдыр жол менен сага келе берет да. Значит, ошол кандайдыр бир жол менен келе бериш үчүн бир какой-то бизнес болуш керек да, какой-то иш болуш керек да, туурабы? Иш болобу же ошол ойдун күчү болобу, бирдекени жарата бересиң өзүң билбей элечи. Мисалы бирдекени сата коеюн десең, ала коесуң, ушунчалык бата болуп менен кете берет да. Тезик менен, өзү менен ачык да, жол ачык деген сөз да, баары келе берет деген. Эчтеке тоскоол болбойт деген сөз да. Ал үчүн мен тегерегимдеги адамдардын баардыгы ушундай ойгонгон адамдар болуш керекпи же алар 3-чү измерениеде эле жашап жүрө берсе боло береби? Мисалы мындай да, эмчим сеники болбой атат.
мисалы сен ойлонуп атам отуруп алыпсың, сеники болбой атат да. Себептен сен жалгыз болуп бул энергетиканы жалгыз эле кармап атпайсың мисалы. Жаныңда да көбөйгөн сайын бул энергетиканын полюсу чоңоет да. Жаратмандык энергетиканчы. А ошондо бул бат болот. Баарында тегиз болот, тең болот. Ушундай болуп калат да. Агер жалгыз эле мен муну кыла берем дегенде эртең зор күч талап кылат да сага, ага жетиш үчүн. Ошон үчүн жалпы ойгонуш керек деген ушул турбайбы? Жалпы элдин аң сезими бул тоодо томкоруп жүрөт да. Ошондой күчтү пайда кылат. Баардык нерсе азыр мына иштеп аткандар деле угуп аткандар, бизнес жазып аткандар деле угуп аткандар баардыгын айланып келип жакшылап ой түбүнө жетсеңер, баарын жазып аткан силердин оюңар. Ошол эле оюңар материализация болуп, акча болуп атат деген жылда бул келип аткан иш. Бул эми баягы пендечилик, бул катуу дүйнөдө. А биз жукага өтүп атканда эми булардын баары ой менен боло турган иштер болгон да, көз көрүнө элечи. Ошон үчүн биз ошол илимди туура алып келсек, эч ким мындай бир кедейбиз, анан биз ачкабыз же болбосо бир багылбай калдык, тияка дүйнөгө каршыбыз, тиги коңшу мамлекетке каршыбыз деген нерсе адамдар өзү эле чыгып кетмек да. Ошо энергияны жарата алсачы. Дагы ушул боюнча кененирээк маалымат бериңизчи. Ойгонуу боюнча элдерге. Ойгонуу керек. Бүгүнкү күндө ойгонуу мен ойлойм болуп көрбөгөндөй бакыт да, ойгонуп алган кишиге. Ойгонбогон кишиге өзүң айтып аткандай эле бир күнү акча керек, бир күнү тиги керек, бүгүн тиги кыйналат. Ушу менен эле оору сор баары каптап эле бул кишилер жакын арада бул жаңы келген доорго жашай албай калат. Себептен алардын энергетикасы ошол эски доордун жыштыгындагы жашоодун ыргагына көнүп калат да, ошонун ыргагы менен жашай берет. Ошондон чыккыла деп атат да, эми азыр шыр эле чыгып кетиш кыйын, бирок ошол нерсени жазап чакырып, мисалы дайыма байланышта болуп, эмне күчтү чакырсаң да ааламдан кандай энергияны чакырсаң да келет да. Мисалы сүйүүдү алсаң, сүйүүдү чакырсаң сүйүү келет. Кубатты чакырсаң кубаттын энергетикасы келет. Жок, мен ачылам, тоодой күч болом, өзүңдү тоодой сезем десең, анда ошондой күчкө ээ болосуң. Жок, ушул эле мен акчаны таап элге берем, элдин тегиси ала алсам, ушундай келет. Бир гана нерсе бар, бул күч бир гана оң жак иштейт. Позитив иштейт. Сон. Бакытбек, ошондо биз азыр жерде ойгонгондор менен ойгонбогондор чогуу эле жашап жүрө беребиз да? Азырынча биз чогуубуз. Ойгонгондор, ойбогондорду эки түрдө айтсак болот, түшүнгөндөр, түшүнбөгөндөр депчи. Мисалы, бул акырында жик пайда болот да. Адамзат арасындачы, мисалы, түшүнгөндөр бир жээк, түшүнбөгөндөр бир жээк сыяктуу болуп калат да. Бирок түшүнбөгөндөрдүн арасынан түшүнгөндөргө өтө баштайт көпчүлүк. Анан өтпөгөндө болот дейт да. Бул адам таза эле бир мал болуп калабы же таза эле түшүнүгү ушунчалык төмөн болуп калабы, ушул Кудай өзү айтып жүрөгүнө салып берип атса да, ошону укпаган же ошонун багы ай койчу деп койгон адамдар болсо керек. Ошон үчүн бул нерсе айтып атат, түшүнгөндөр, түшүнбөгөндөр бөлүнүп каласыңар деп. Бирөө экөө бир жерде жашай берет деген нерсе болбойт. Себеп дегенде бул жердин өзүнүн жыштыгы азыр 5-измерение алтында ордуп атпайлыбы? Ошол жыштыкка киргенде ал жакта такыр башка жыштык. Көтөрө албайт. Эл көтөрө албайт. Ошон үчүн өздөрүнө ылайыктуу жыштыкка через өлүм аркылуу кетишке туура келет. Дагы бир суроо түшүптүр. Ак куюн жөнүндө түшүнүк берип койгулачы деп. Ак куюн деген эмне өзү бул өзү? Эми бул ак куюн деген, манас чыгырыгы деген азыр түрлүү илимдер чыгып атпайбы? Адам эмнени чакырса, адам ошол болот да. Мисалы, адамдын ою олжо деп атпайбы? Эмнени ойлосоң, туура ойлосоң, ошол олжо сен. Олжо жашооң ой болуп атпайбы сен? Ошо ак куюн деген сыяктуу да, адам өзүн ак куюн деп коет. Адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө куюндар бар. Айланып турганчы. Баардыгы куюн, ааламды айланып турган мини куюндар да, мисалы айтканчы. Ошол куюндар аркылуу биз бүт аалам баягы өзүнүн кыймылында турат да. Ак куюн деп сизде ак куюнду чакырганда, бул ак куюнду чакырганда эле адам көзүнө түшкөндө эле бул адамдын төбөсүнөн кирүүчү аппак нур. Ошо аппак нурду сиз оюңуз менен чимилтсеңиз, кадимкидей эле оюңуз менен айлантып баштасаңыз, сиздин ого клеткада медерлер деп коет го, атомдор. Булардын баары майдалана баштайт да, өзү чимириле баштайт. Ойдун күчү мененчи. Ошо менен анан сиз өйдө чыксаңыз болот,
кайра ылдый түшүнөбүз болот же башка бирөөлөрдү да ошол ой менен салып алып туруп баягы чимилтип тазаласаңыз болот да. Ак куюн мененби же манас чыгырыгы мененби? Экөө бир эле ак куюн жеке адамга келген нерсе да. Мисалы жеке сиз ошо барат автобуста ошо өзүңүздү ак куюнга салып чимилтип койсоңуз, ал сизди дастан чимилтип өзүңүздүчү баягы энергетикаңарды майдалап. Омурткага элестетиш керекпи эми ал нерсени? Мындай өсөктөп коюшкан, омурткадан өйдө го мындай төбөңүзгө чыгат да мындай айткандачы. Ошого элестетип эле анан ошондо отурганда эле бул ак куюндун бир жери жакшы, ак куюнду адам чакырганда эле өсөгүнө отуруп баштайт да. Өсөктөп коет го биз омурткадан кеткен тиги көмүлчакка чейинчи. Ошол өсөккө отуруп баштайт да, кийин ак куюнда өзүң мындай ниетиңди ак куюнга бурганда эле ал иштей баштайт. Ошону баштан кирип атканын элестетиш керекпи же уже ак куюн өзөгүмдө деп коюп эле элестете берсе болобу? Ак куюн өзөгүмдө деп элестетсең болот, киргизип элестетсең да болот, иштетип элестетсең болот, ошону айлантып чексиздикке чыксаң да болот. Ошол баары мындайча визуализация деп коет го. Ошону аткарып атканда ошол нерсенин баары өзү энергетик иштей баштайт, аткарыла да баштайт. Сонун рахмат. Дагы өзүңүздүн элге кайрыла турган сөздөрүңүз барбы? Эми бизде азыркы кезде бир эле максат болуп калды, бул элдин ойгонушу керек. Эми ойгонуш дегенде эл түшүнбөй атпайбы? Ойгонуш деген бул адам өзүндөгү Кудайды ачуу. Мындай айтканда адам жүрөгүндө эмеспи Кудайдынчы. Ошол адамды ачыш керек болуп атат, ушулга илим жетпей атат, элге түшүнүк да жетпей атат. Элдин баары Кудайды аш десең эле чочуп кетип атат да. Анткени өздөрүндө Кудай бар экени, өздөрүнүн дил дүйнөсүндө рух жашаарын, ал ошол энергияны алып жүрөрүн эл түшүнбөй атат да. Эгер эл түшүнгөн болсо, жалпы мындай айтканда аң сезим бир Кудай. Бирок баарыбыз ошо Кудайдын бир бүртүкчөлөр экенбиз, же бир атомдор экенибизди адам өзү сезип баштайт да. Анан ошого чоңойтконго өзүн. Голограмма, орусча айтканда. Ошону өзүн чоңойтконго аракет кылса эле, адамдан андан өткөн бакыт жок, бат эле бакытка жетет да. Жашоо да өзүнөн өзү оңолуп кетет, эч убарасы жок элечи. Баардыгын адамдын өзүнүн ою түзүп коет. Бактбеке, сиз айтып атпайсызбы, адам өзүндө Кудайды ойготуш керек депчи. Антсек азыр элдин баары ширк деп чыгат го дейм. Эми билбейм, эл азыр деген элдин аң сезими мурункудай төбөн эмес да. Мурунку бизде тарбия бергенде как будто асманда бир киши карап отургандай кылып тарбия берип койгон аң сезимибизгечи. Булуттардын арасында. Отурганда андай эмес да. Бүгүнкү аң сезим жетип калды. Биз жалпы бүт аалам аң сезим экенибизчи. Биз ошол аң сезимдин ичинде экенибизди баарычы. Ошол ичинде жашап атканыбызды билип калдык да. Ошол үчүн ар бир адам өзү аң сезим болгондуктан кичине ошол өзүнүн аң сезимин өстүрүп, ошол чоңдукка жеткен сайын адамда улуу ачылыштар болот да. Не бир адам билбеген сырлардын баары адам өзүнөн ачыла баштайт. Бүт сыр адамдын өзүнө катылган да. Сон нерселерди айттыңыз. Маягүздү дагы башкача кылып улантайлы. Сизге чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Бактбеке дайыма эле ушинтип жарык болуп жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Ошо эл мындай ойлоп атам да, элдин алып аткандан кийин ар кими ойду терең жүгүрсө көп нерсени билишет эле да. Мындай үчүнө айтып койду, анан бул мындай болуп калыптыр деппи. Ошол ар бир айтылган ойдун бир түпкүрүндө кенендигин өздөрү да кеңейте алса, ошончу. Ошондо ар бир мисалы мен айтылган сөздүн ар биринен кийин өздөрүнө бир муштай илимдер ачылып бере бермек да. Анткени ойлору булардыкы чектелип турат адамдар. Булардыкы улам чексизге кеткен сайын көп нерсени өздөрүнө тарта баштамак да. Магнитизмал да булар. Ошол өздөрүнө бул ойду кайра күчтөнтүп, же болбосо будан да адан да түпкүрүнө жетип, тереңдиктеги нерселерди алып чыгып элге бере баштайт эле да. Ушул жөнүндө мен да бүгүн уктум да, ошентипчи. Адам уже көрүп баштайт мурунку көрбөгөн нерселердин бардыгын депчи, адам өзү ачылып баштайт депчи. Ошол убакыт келди, уже келди деп тоже шаштырып атышат. Сонун рахмат Бактбеке, бар болуңуз. Разыбыз.